9 баланын энеси Ырыспу Адишова буга чейин 4 баласына мамлекеттен жүлөк пул алып келген. Былтыр социалдык контракт долбооруна катышып 100 000 сом кайтарымсыз жардам алган. Каражатка бир саан уй, кунаажын жана 50дөй тоок сатып алган. Акчабай алып, мына 2 мал алдык. Бири торпокту алдык, бирисин кунаажын алдык эле экөтең туйун деп калды. Күздө сай ичип аттык, алган мезгилде аз байыган неметип туйун деп калышты. Кудай кааласа туса, эми сүтүн сатып, балдарыма тиргиликке жумшайм да. Анан тоокторубуз бар, бир 50 тоогум бар, onu тукумдарын сатсам деле базарыбыз жакын. Карманыбыздын 2 уyu азыр бооз. Буга чейин бирөө саанда эле. Анын сүтүн жана тооктордун жумурткасын күн сайын базарга алып барып сатып, каражат таап келген. Кирешеси жашоо тиричиликке кенен жетип турган. Азыр торпоктуу уyu сүттөн чыгып, тууту жакындап калган. Бир айга жетпей 2 уyu жаңы музолу болсо, орозгердин кирешеси дагы көбөйөт. Президентке рахмат, ошо немеде жардамчыларына рахмат, ушундай колдоо көрсөтүп, бизге окшогон аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам бергенине рахмат. Biz hem şu el katары yaşasak deyip şu ümitten aldık. Biz onun çok akçanı biri alıp bunca mal alalbaytılık da. Turumduk yaşıyoruzga girgizebirçilik. Hem Kuda kalsa mallarımızı koyup şu elge ülgü olaydı oturağız. Çöp özüz orup algandık. Mal aldık da biz. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн социалдык абалын жакшыртып, киреше булагын көбөйтүү максатында былтыр алайда 50 үй бүлөгө мамлекеттен 100 000ден кайтарымсыз көмөк берилген. Алардын бири чакан навайкана ачып, жеке ишкерлигин баштаган Айгүл Кочкорова. Пособияны 3 балама алчу элем. Анын неме 100 000ди угуп калып ошого барып жазылып, азыр алып жакшы нан жаап, күнүмдүк кирешебиз түшүп турат. Пособияны карагандан көрө, айына карагандан көрө күнүгө киреше түшүп турат жакшы. Ошо 100 000 алгандан кийин тандыр алып, ошолорду алып ачтык да. Ишкер айымдын навайканасында жолдошу өзү жана навайчы иштейт. Навайканада күнүнө жок дегенде 250дөн 500 данага чейин нан сатылып турат. Кирешеси жакшы. Азыр мурдагыдай күн санап, жөлөк пул күтпөй калган. Келечекте бизнесин дагы кеңейтип, азык-түлүк дүкөнүн ачсам дейт. Заказ болгондо, той болгондо 5 капка чейин жабабыз да. Болбосо нерге бирден 2ден кап жаап коебуз. Ошо жолдун боюнда нары бери өткөндөр алып турушат. Ошо 5 кап жаап коебуз. Ошо заказ болгондо, той болгондо жакшы болот да. Пайда жакшы, эми балдарыма жетет, балдарымы окутам, кыздарымы окутам. Жакшы эле. Алай районунда мамлекеттен 100 000ден кайтарымсыз көмөк алган үй бүлөлөрдүн баары каражатты ар түрдүү тармакта бизнес баштоого көмөк катары колдонушуп, жакшы жыйынтыкка жете башташкан. Акчанын максаттуу пайдаланышын райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы көзөмөлдөп турат. Бул эми негизинен үй бүлөлөрдү ошол оор турмуштан алып чыгуу максатында, жакшылыктан жоюу максатында, бирөөгө көз каранды болбош үчүн, алардын социалдык абалын жогорулатуу максатында, жумуш ордун түзүү, ошондой эле чакан бизнести өнүктүрүүдө өздөрүнүн ошол иш аракеттерин көрсөтүү максатында берилген акча болуп эсептелинет да. Эң негизгиси аракетчил үй бүлө болуш керек. Айтсак, Алай районунда жалпы 2272 аз камсыз болгон үй бүлө бар. Анын ичинен быйыл 272 үй бүлө бул долбоорго катыша алат. Ал үчүн бизнес долбоорлорун тийиштүү мекемеге тапшыруу зарыл. Ал эми өлкө боюнча 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз көмөк берилет. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Эдешов, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.